Кыргызстанда көп жылдан бери чечилбей келген эң талылуу маселелер сот укук коргоо органдарынын коррупцияга батканы. Социалдык абал, экология, медицина, билим берүү, сөз эркиндиги. Санай берсең, тизме түгөнбөйт. Реформага муктаж болгон тармактардагы көйгөйлөрдү жарандык коомдун өкүлдөрү бүгүн президент менен болгон жолугушууда көтөрүшүп, аларды чечүүнүн жолдорун талкуулашты. Темага кененирээк кабарчыбыз Самат Асипов токтолот. Президент жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугушаары мурунтан эле айтылып келген. Укук коргоочулар жана жарандык активисттер өздөрү деле көптөн бери мындай көп курамда чогулбагандай. Жолугушуу башталганга чейин бири-бири менен баарлашуунун да ыңгайын табышты. Талкуулай турчу маселе абдан көп. Жолугушуу белгиленген убакыттан 5 мүнөт эрте башталды. Ага өкмөттүк эмес уюмдардын жана коомдук активисттердин 40 өкүлү чакырылган. Президент өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрүнө кайрылып, алдыдагы максат өлкөнүн келечеги үчүн кызмат кылуу экенин белгилеп, мында мамлекеттик органдар менен жарандык коомдун тыгыз кызматташуусу маанилүү экенин белгиледи. Сиздерди Кыргызстандын келечек тагдырына кайдыгер карабаган, интеллектуалдык потенциалы бийик, мамлекеттик эмес уюмдарда иштеген мамлекетчил адамдар деп билем жана баардыгыңар тең көпчүлүгү тааныйм. Ошондуктан сиздер менен жолугушуу чечимдагы мамлекеттин элибиздин кызыкчылыгынан улам келип чыккандыгын баса белгилеп кетким келет. Баарыңыздар ар кайсы багыт боюнча коомдук майданда көптөгөн жылдар бою эмгектенип келесиздер. Сиздерде жетиштүү турмуштук жарандык тажрыйба бар. Жарандык сектордо гана эмес, мамлекетте болуп жаткан кырдаалга таасир эте аласыздар. Кыргызстанда демократиялык процесстердин калыптанышы, олуттуу саясий өзгөрүүлөр мына ушул сиздердин түздөн-түз катышууңар менен болгондугун баса белгилегим келет. Ошондуктан мен өлкө башчысы катары сиздердин тажрыйба билимиңерди, энергияңарды мамлекеттин элдин кызыкчылыгына, жаратмандык позицияга бургум келет. Саясий маселеде гана эмес, өлкөнүн башка көйгөйлөрүн чечүүдө да активдүү болосуңар деп мен терең ишенем. Акыркы жылдары Кыргызстанда күчтүү жарандык коом түзүлгөнүн белгиледи. Президенттин айтымында бул сыймыктана турган чоң жетишкендик. Эми мындай потенциалды мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн сактап, бекемдөө зарыл. Кыргызстаныбыздын келечек багыты саясий экономикалык курсу жарандык коомдун активдүүлүгүнө да таандык. Анткени биз элдик жарандык идеяларга негизделген жарандык кыргыз коомун түзүүгө чогуу аракеттенип жатабыз. Ошондуктан жарандык коом менен иштөөгө, өнөктөш болууга даярбыз, биз ачыкпыз. Конструктивдүү идея, сын пикирлерди биз кабыл алабыз. Бирок өзгөчө белгилеп кетейин, биздин кызматташуубуз тигил же бул чиновниктин же жарандык активисттин амбициясын канааттандырууга эмес, мамлекеттин элдин кызыкчылыгында болуп, конкреттүү иштерге негизделиши керек. Коррупцияга каршы күрөш тууралуу да айтып, мамлекет башчысы бул иш убактылуу өнөктүккө айланбашы керек экенин белгиледи. Ал азыркы кезде чиновниктердин декларацияларын текшерүү башталганын эске салды. Борьба с коррупцией будет на постоянной и системной основе. Мы эту борьбу доведем до логического конца. Поэтому нужна ваша поддержка, уважаемые гражданские активисты. Я хочу видеть гражданское общество как основной партнер в борьбе с коррупцией. Народ должен почувствовать реальные результаты этой борьбы в своей непосредственной жизни. Тогда и будет активная поддержка народа. Как вам известно, сейчас начали проверку деклараций чиновников. Понятно, что это непростая работа, сложная работа, но во всех странах успешно боровшихся с коррупцией проверка была трудной, но обязательной составляющей этой борьбы. Жолугушуу андан ары суроо жооп форматында уланды. Сүйлөгөндөрдүн ар бирине 3 мүнөттөн берилип, ар бир тармак боюнча көйгөйлөр көтөрүлдү. Маанилүү маселелердин бири акыркы 3 жылда өлкө аймагында кароосуз калган балдардын саны 8800дөн 13000ге чейин өскөн, дээрлик 30%. Почему это происходит? Налицо коррупционный интерес. Мен балдар үйүндөгү коррупциялык схемалар тууралуу айткым келип турат. Интернатта бир баланы бир ай кармоо үчүн 14 000 сом акча каражаты кетет. Ал эми мекеме бир айда 14 миллион сомдон ашык каражат сарптайт. Албетте балага бөлүнгөн каражаттын 30% гана жетүүдө. Буга байланыштуу Кыргызстандагы балдар үйүн, интернаттарды реформалоо боюнча улуттук кеңеш түзүүнү сунуштайм. Сизден балдар мекемелеринин өкүлдөрү менен кошумча жолугушууну суранабыз.
Біз бұны жалпы ел көтеріш керек. Көтерішіміз керек бұны. Көтеріп тұрып, айтыш керек, ұят қараш керек. Ошондан детдом өзі де жоқ болады. Кетеді. Алып кетшет. Азыр мен тақтатам барын тең. Қайсы детдомда, қайсы қартаң үйде, қайсы жерден, қайсы айылдан, қайсы ұрудан, қайсы кімді туғаны жатады. Жетім балдардағы. Барын тең ұран көтерем барын тең. Барды алып кетшет. Бұны қылбасақ, біз тим қойсақ, көбі бұны жасабайды. Бұны бұна сен жас көтердің, жолығалы, бұна шыны жасайлы. Шоғы барды сен жасайлы. Бұны қылсақ болады. Екінші, жетім үйдегі балдарды жол алып кеткенге, аптан мұндай оор тата қылып қойғанда, ошыны жеңілдеш керек. Жетім балдарды баға олам деген ел абдан көп. Ошол албай айтады ошолар. Албай айтады. Ошоны жасашымыз керек. Мұны ошоны жасайбыз. Мен қабыл алам, сені қолдойым, Назгүлә. Мұна ең чоң мәселе, ошондай группа монитор түзөйүн, бүт қалаған жерінен. Ошоны сені қошойын, өзің оқшаған, ошоны ишке ашырабыз, ушу реформаны. Ошол детдомдо жоябыз, балдарға каражат жетсин деген кимдер болса келгиле, чогуу иштейле. Макулбу? Мындан сырткары көтөрүлгөн суроолордун көпчүлүгү сот, укук коргоо органдарындагы коррупцияга байланышкан. Укук коргоочулар сот тармагындагы реформа жылбай жатканын айтышып, президент саясий негизде камакта жатат делген адамдар боюнча да суроого ачык жооп берди. Саясий куугунттар боюнча мага эми көп сот иштери калды. Мына оор жүк болуп. Мына мен сотторго айтып атам. Чыгырып айттым. Туура болсо, туура эмес болсо кама. Туура эмес болсо чыгар деп атам мен мына. Айтып атам. Сен мына бизден аны кама буну кыл деп. Бирок кылмыш кылгандарды мамлекетке, элге зыян келтиргенди чыгарсаңар, ал бул башка маселе. Бирок силер казак иштеп атам. Соттордо көзөмөлдөш керек болот. Көзөмөлдөш керек. Мына биз көзөмөлдөй албайбыз. Муну граждандык коом, жалпы эл. Мен кече таласта айттым. Районго чейин көзөмөлдөш керек. Милициясын, прокурор, акимди туура эмес кылып атса, жазыш керек. Азыр эми оңойда. Жаз интернет сайттан чыгарсаң эле келет, окуйбуз азыр. Азыр менин сайтым бар. Укмушта арыз көп чыгып атат азыр. Үлгүрбөй атабыз азыр. Совет безопасность арыз менен иштеп калды азыр. Укугу бузулгандардын. Кабыл алып атабыз. Мына бирден чечип атабыз да. Анан эми буларды сот чечсин. Анан эң нерсе кызык айтайын, кече ушуну байкадым мен. Сот бирөөнү чыгарса, сот жакшы, Жээнбеков жакшы. Бирөөнү камаса, сот жаман, Жээнбеков жаман деп атышат да. Мына биз дагы соттун чечимине калыс караганды үйрөнөлү. Биз даярбыз буга. Кандай кыйын оор болсо да даярбыз. Коррупция ички иштер министрлигинде дагы, анын ичинен жол коопсуздук кыймылын көзөмөлдөө кызматында да тамыр жайган. Жыйында белгилүү болгондой, орчундуу маселелер боюнча жумушчу топтор түзүлүп, ага дал ошол маселени көтөргөн жарандык коомдун өкүлдөрү тартылат. Президент жол коопсуздук кыймылынын көзөмөлдөө башкармалыгын реформа кылуу боюнча маселе көтөргөн Тамерлан Ибраимовду атайын топту жетектеп берүүнү сунуш кылды. Тамерлан, мне очень понравилось твое выступление. Я готов создать по реформе ГАИ группу. Я хочу, чтобы ты возглавил это. Вот серьезно. Я хочу, чтобы ты возглавил, да. Да, он... Чтобы он был не только ГАИ, но и... Хорошо, мы готовы работать, Сарб Ашипович. Если будет с вашей стороны поддержка, то да, мы встретимся. Я думаю, соседи сидящие тоже хотят реформ. С одной стороны, это, конечно, немного так, неожиданно, с другой стороны, это, конечно, очень большая ответственность, потому что... Бир жагынан бул мен үчүн күтүүсүз нерсе болду. Бир чети бул чоң жоопкерчилик. Анткени көйгөйдү сөз менен айтуу бир иш. Ал эми аны ишке ашыруу өзүнчө бир чоң күч аракет. Президент бүгүн ар тараптан колдоо көрсөтүлөөрүн айтты. Буга парламент, өкмөт дагы биригиши керек деп ойлойм. Ар тараптан күчтөр топтолуп, бирге иш алып барсак, жыйынтыкка жана ийгиликке жетебиз. Кыргызстанда экология маселеси да курч көйгөйлөрдүн бири. Адистер өлкөдөгү экосистеманын бузулуу көрсөткүчү жыл санап жогорулап баратканын белгилешти. На начало независимости у нас было около 50%. Эгемендик жылдарынын башында биздин 50% бузулбаган таза экосистемабыз бар болчу. Аз көрсөткүч болсо да бул биздин экологиялык коопсуздукту сактоого жетиштүү болчу. Саясий экономикалык абалды жөнгө салса болот. Ал эми экология эч нерсе менен алмаштыргыста. Эгемендиктен 25 жыл өткөндөн кийин азыр биздин 10%га жакын гана туруктуу экосистемабыз калды. Мен губернатор иштеп атканда Гуанчжоуга барып, Гуандун провинциясы. Губернатор менен сүйлөшүп калдым, ошо өндүрүш кылалы, кайра иштетүү десем, ошону бир нерсени айтты да. Аны кургула, макул деп, бирок бир нерсени эстен чыгарба деди. Өзү менден улуу адам экен, 65 жашка чыгып калган губернатор. Сен экологияны карагын деди. Биз деди, мына биринчи экологияны карабай,
жұмыс орын қылабыз. Жұмыс орын қылабыз. Жұмыс орын түзөбүз, УПны көтөрөбүз. Бюджет толтырабыз деп экологияны карабай коюп, кийин ошодон көп каражат ошол жака кетти деп айтты. Ошонун караганда бул туура маселе. Ал сөз унутуп элекмин, ал губернатор сөзүн, бирок бул экология да мамлекеттин. Биздин таза айыл чарба тамак аш менен гана биз дүйнө жүзүндө конкуренция кылабыз. Бир гана ушу менен буну биз катуу кармаш керек. Буга кошуламыз керек. Буга катар медицина тармагынын абалы, аны реформалоого багытталган иш-чаралардын топтому сунушталды. Укук коргоочулар көтөргөн маселеге президент өз пикирин билдирди. Медицинадагы эң биринчи нерсе реформа медицинадагы кетип аткан, айланып аткан каражатты легализация кылыш маселеси турат. Абдан чоң каражат бар. Биз ошону кылып алсак, бюджеттеги каражатты коссок, биз медицинаны толук реформа кылсак болот. Бул медицина реформа кылса абдан оор, кыйын нерсе. Кыйын нерсе, бирок ушуну жасаш керекпиз. Биз бөлүш керек. Частный, государственный. Бөлүнбөй атат да биздики. Что государственный частный кызмат кылат? Мына болгон мамлекеттик ачык айтканда имараттар, каражаттар бар тең эле кээ бир жерлерде ошо врачтарга иштеп атпайбы? Баары койка да сатылат, дары да сатылат. Ал операционный каражат кассага түшпөйт көп нерсе. Ушуну жасаш керек болуп атат. Ошондо анан кийин мен ойлойм, жакшы реформа болот деп. Эгемендик алгандан бери диний кырдаалга жеткиликтүү көңүл бурулбай келгени жашыруун эмес. Теолог Кадыр Маликов диний чөйрөдөгү маселелерге жүргүзгөн талдоолорунун жыйынтыгын, ага чара көрүү сунуштарын айтты. Я хотел бы сказать, что государство должно также проводить политику регулирования процессов в религиозной сфере с учетом возросших угроз, но не переходить, только не использовать репрессивные методы, а использовать именно мягкую силу. В чем заключается мягкая сила? Она заключается в создании альтернативы и повышении эффективности работы традиционного духовенства. Жолугушуу 4 сааттан ашык созулду. Көйгөйлүү деген бардык тармактар боюнча маселелер көтөрүлүп, катышуучулардын ар бири сөз сүйлөдү. Жарандык коом жолугушуунун жыйынтыктарына канааттанганын баса белгилешти. Бүт маселелердин баары көтөрүлдү. Жерден баштап, мөңгөйлөрдөн жөндөн баштап, анан кийин жанагы кичинекей балдардын укуктары боюнча ошол бүт бизнес сообщество, башка бүт маселелердин баары айтылып кетти. Анан эң негизги мага жакканы Сооронбай Шарипович өзү бардык айтып чыккан темалардын баарын өзү жазып, анан ар бирине жооп бергенге ошондой аракеттерди түзүп аракеттенди. Уже сколько прошло лет, и не было таких. Президент менен жарандык коомдун өкүлдөрүнүн жолугушуусу көп убакыттан бери болгон эмес. Берилбеген суроо, көтөрүлбөгөн маселе калган жок. Эң негизгиси ачык айкын болду. Бүгүнкү жолугушуудан президент бардык чөйрөнүн өкүлдөрү менен, анын ичинен жарандык коом менен тыгыз кызматташууга даяр экенине ынандык. Коргоочулар президенттен жолугушууларды мындан ары да улантып, өлкөдө орун алган көйгөйлөрдү ийри отуруп түз кеңешүүнү өтүнүштү. Эң негизгиси бүгүн айтылган маселелер кагаз жүзүндө калбай, жүзөгө ашырылышы керек. Өлкө башчысы ага бардык күч аракет жумшалаарын, ага катар жарандык коомдун көмөгү маанилүү экенин баса белгиледи. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал.